Дагы бир жол силерге айтып коеюн. Бирөөнү атайлап, артынан түшүп, атайлап, дайырдап, кылмышты кылдыртып, же болбосо бирөөнү ушул подстава кылып туруп, кармап келип ушул мына результатка дей турган болсоңор, өзүңөр дагы жооп бересиңер. Андай кылбагыла. Адамдын убалы жаман. Адамды күнөөсүз адамды күнөөгө тартканды биз жоюшубуз керек. Такыр биздин арабызда болбош керек. Биз сиздер менен кошо жаңылып калууга, ошибка кетиргенге акыбыз жок. Адамдын өмүрү, тагдыры, анын жашоо тиричилиги мына силердин алдыңарда турат. Бир жакшынага жашап аткан адамды алып барып подстава кылып, камап, үй бүлөлүн зарлатып, бала чакасын зарлатып, кыйналтып, ушундай ситуацияга түшүрбөшүңөр керек. Анан карагылагын. Ошол эле кызматкерлердин үйү кандай, жашаган жашоосу кандай, минген машинеси кандай, кылган бизнеси кандай, ошону карагыла. Кээ бирде ушундай болуп калат. Байкош мамлекеттик чиновник ушу подстава кылгандар сразу эле көрүнүп калат да. Ал байкош өзү эптеп эле бир үйдө жашайт. Машинасы деле жок, ашыкча дүйнөсү деле жок. Бирок ушул кылмыш кылды деп алып келип камап калган учурлар болуп калат. Ушундайлар болбосун. Урматтуу кызматкерлер, сиздерге кайрылып атамын. Силерге ишенип ушуну айтып атамын. Демек ишеничти актайсыздар деген ойдомун.